Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Абдил Сегизбаев Белизден келди деген документтерди президентке көргөзгөнүнө 7 айдан жүзү болду. Белизден келген кагаздар эмне болду? Чын бекен же жалган бекен? Атайын кызматтан маалымат алууга көргөн аракетибиз майнапсыз чыкты. Кечиресиз, сиз чалган абонент азыркы учурда жооп бербей жатат. Бир аздан кийин кайра чалыңыз. Белизгейт башталгандан көп өтпөй атамекен лидери Өмүрбек Текебаев Сегизбаевдин Атамбаевга берген апостиле жасалма экенин документтер менен далилдеп берген. Бирок арадан 7 ай өтсө дагы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Белизден келген кагаздар чын деп далилдебей же жасалма деп атамекен депутаттарынан кечирим сурай элек. Билесиңер, 16-жылдын аягында ошо чоң каралуу кампаниясы башталды. Белизгейтке байланыштуу. Эмне үчүн Белизгейт? Анткени бул офшордук зона, ал жерден баягы маалымат алганга мүмкүн болбойт. Ошон үчүн каралай берсек, булар актаналбайт деп ойлогом да. Биз болсо адвокаттык контора алып, адвокаттарды алып, алар бул ушунча сапаттуу жана жетиштүү маалыматтарды алганга жетишти. Ал боюнча биз өзүбүздүн актыгыбызды толугу менен далилдедик. Атамекенчилерге карата мамлекеттик машина уюштурган каралоо компаниясынан кийин коомчулукта Белизгейттен эмне жыйынтык болгонуна кызыккандар көп. Мурдагы КГБ деп аталган азыркы УКМКнын жетекчилери бул иши менен эл алдында уят болгонун айтат депутат Жанар Акаев. Бүгүнкү күндө бир эле саясатчылар, депутаттар эмес, элде дагы ушундай суроо бар. Кана ошол Белиздин жыйынтыгы. Эмне үчүн бир адамдарды, кайсы бир саясий топторду аябай катуу күнөөлөдүңөр? Мындай публично, мамлекеттик телеканалдар аркылуу күнөөлөдүңөр деп биз айтканбыз. Бирок ал тастыкталса эмне кишин чыгыш керек эле да. Андан кийин президент айтты, улуттук коопсуздук кызматынын башчысы, эгер бул далилденбей калса, кызматтан кетет деп. Макул, эми кызматтан албасын, бирок элде дагы, бизде дагы баарында мындай ой калды. Бул мындай уят болду. Бир сөз менен айтканда, өздөрүнө каршы айткан, бийликке сын айткан адамды эптеп бир ойдон чыгарылган иштер менен коомчулукка жаман көрсөтүп, анан камоо аракети экенин анын бардыгы билип атат. Анын үстүнө элдер мындай түшүнүп калды эмне болуп атканынчы. Баары билип калды, Кыргызстан абдан кичинекей, баарыбыз бири-бирибиз менен таанышпыз. Ким менен сүйлөшсөң эле ушул Белиз боюнча бийликтин абдан чоң бир уят болгонун, президентти жанагындай ортого салып уят кылып коюшканын аны элдин баары айтып атат. Президент эгерде Белизден келген кагаздар жалган болсо, Сегизбаев кызматынан гана бошобостон ага жаман болоорун айтканы айткан бойдон калды. Конечно, если это документы фальшивые, и если председатель ГКНБ принес ко мне такие документы, он, конечно же, за это ответит и своим креслом, и, я думаю, будет ему довольно плохо. Хандын сөзү эки болбойт деген кыргыз сөзү дагы өлдү. Бирок Кыргызстандын тарыхында бийлик алмашкан соң атайын кызматтын башчылары жасаган иши үчүн жоопко тартылган учурлар жок эмес. Мына окуп берсе эле болмок экен деп. Мунун баары фальсификация, провокация. Булар далилдебейт, биз далилдейбиз. Ошондо эми мындай күч органдарынын жетекчилери келип, чын эле ушул бир документ тапкандай кылып бир сүйүнүп, монтип баягы айтканы дал келбей калды да азырчы. Бул мындай өнүккөн мамлекеттерде, мындай демократия калыптанган, мыйзам иштеген мамлекетте андай жетекчилер элдин алдында баса албай калат. Кызматынан кетет өздөрү. Бирок бизде мындай эмне кылсаң ошо кыл, бирок мен ишимде отура берем деп креслосуна жармашып, уят болгонун сездирбегенге аракет кылып мындай отура беришет да. Бирок бул тарых. Бул азыр унутулбайт. Биз мына Кудай өмүр берсе дагы далай жыл саясатта жүрөбүз деген ойбузбу? Мунун бардыгын биз кийин, азыр болбосо кийин дагы сөзсүз алып чыгабыз. Белизгейт операциясы ойдогудай жыйынтык бербей калп экени далилденген соң келикели өтүп, кеткети келип калган бийлик коомчулукта Маевский гейт деп аталган жаңы операцияны баштаганы белгилүү. Ал эми көк кит сыяктуу эле унутулуп калган Белизгейт интернет колдонуучуларында шакабага айланды. Мы должны сделать всех этих парней. Вот о чем мы должны думать прямо сейчас. Мы должны сделать всех этих парней. Это должно быть лучшее наше дело. Марат Төлөмүш уулу, Сентябрь.